Эми ушул сабыр кылуу негизинен бул жерде бир бөлүгүн эскерди. Сабыр кылуу деген 3 нерсеге сабыр кылуу болот. Сабыр кылуу 3 нерсеге. Биринчиси бул Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда, ибадатта сабыр кылуу. Бул эң чоңу, эң улугу бул ушул ибадатка сабыр кылуу. Аллах Таала кандай гана буйрук кылган болсо, ошону аткарууда нафска оорчулук болгон болсо, ошого чыдап сабыр кылып ибадат кылуу. Мисалы үчүн эртең менен кыштын күнүндө суукта туруп, таарат алып, намаз окуп, мешитке барганың нафска оор. Бирок эмне ошонун кыйынчылыгы, ошондо келген кыйынчылыкка сабыр кылуу. Ибадаттарды, намаздарды өз убактысында окуу, кээде эмне дүнүйөлүк азгырыктар, ар кандай азгырыктар болушу мүмкүн. Ошолордун баарына сабыр кылуу. Бул эң улуг ибадат, эң чоң сабырдын эң чоң түрү бул ошо ибадатты аткарууда сабыр кылуу. Бул эң чоң ибадаттардан, эң сабырдын эң чоңунан, эң жакшысы. Экинчиси болсо, адам баласы өзүнүн нафсысына арам кылган нерселерди тыйлууда сабыр кылуу. Аллах Таала арам кылган күнөө иштерден өзүңдүн нафсыңды тыюуда сабыр кылуу. Буга дагы чоң сабыр керек. Мисалы үчүн адамды нафсысы азгырат, шайтан азгырат, чөйрөсүндөгү адамдар азгырат, арам иштерди кылууга, мисалы үчүн зынага тартышы мүмкүн, жат аялдарды кароого тартышы мүмкүн, же болбосо музыка окуусу келиши мүмкүн, же дагы бир арам нерсени жеп көргүсү, ичип көргүсү келиши мүмкүн. Ар кандай азгырыктар, кандай гана азгырыктар болбосун, кандай гана күнөө иштер болбосун, ошол нерселерден нафсыңды тыюуда сабыр кылуу. Үчүнчүсү бул экинчи деңгээли, бул дагы эң жогорку деңгээл. Эң жогорку деңгээли ибадатта сабыр кылуу, экинчиси күнөөлөргө сабыр кылуу, үчүнчүсү бул үчүнчү деңгээли Аллах Таала жазган тагдырга сабыр кылуу. Кандайча десе, оору келсе, балаң ооруса, аялың ооруса, жакының каза болсо, бир кырсыкка учурасаң, акчаң жок болуп калды, кедейлик болуп калды, банкрот болуп калдың, кыскасы кандай гана башыңа түйшүк келбесин, сыноо келбесин, ошого сабыр кылуу. Мунун баардыгы тагдырга жазылган нерсе. Аллах Таала жазган нерсе гана болот деп, ошол нерсеге сабыр кылуу.